Лариса Югай дайыма изденүүнүн үстүндө качан болбосун окуп, илимий иштелмелерди илгерилетүүгө өз салымын кошуп, убактысынын көбүн экономикалык багыттагы изилдөөлөргө жумшайт. Айлык маянанын аздыгына карабай 47 жылдан бери стратегиялык изилдөө институтунда илимий кызматкерлик жумушту аркалап келет. Өлкөдөгү социалдык экономикалык өзгөрүүлөр боюнча изилдөөлөрдө Лариса айымдын эмгеги чоң. Я думаю, что деньги, да, это очень важно. Албетте акча баарыбызга эле керек. Бирок адам өз жумушун сүйсө жана өз өлкөсүнүн патриоту болсо, каржылык жетишсиздикке карабайт. Мен да бир кездерде баштаган жумушумдун кесипкөй жараны катары башка маянасы жогору жумуштарга чакыруу болгонуна карабай, бир ордунан эч жака кете алган жокмун. Акыркы жолу качан айлыгыбыз көтөрүлгөнү эсимде жок. Ушул тапта 15 000 сом айлык алам. Жакында стратегиялык изилдөө институтунда иштеген кызматкерлердин айлык маянасы 3 эсеге жогорулайт. Мамлекет башчысы кол койгон жарлыкка ылайык мекеменин статусу толугу менен жогорулап, мурда министрлер кабинетине караштуу институт эми президенттин карамагына өттү. Жарлыктын башкы максаты институттун ишин өркүндөтүү жана натыйжалуулугун жогорулатуу. Сөзсүз түрдө бул стратегиялык астынала биз кайсы багытка барайлык, ошол эле саясий жактардан кайсы мамлекеттер менен кандай мамиле түзөбүз, экономикалык, саясий буга чейин кылып аткан иштин бул дагы бир чоң багытка чыгуу, бул жалпы мамлекеттин өнүгүү жолунда, ошонун ичинде президенттин ролу, ошонун ичинде президенттин ою кандай камсызданат, ошол менен кандай бекитилет, аналитикалык материалдарды камсыздоо кылыш үчүн. Түзүлгөнүнө 57 жыл болгон институтта учурда 30 адам эмгектенсе, алардын 18 илимий кызматкерлер. Жарым жыл аралыгында эле мындай багыттагы 50дөн ашык изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Алардын жыйынтыгы аткаруу бийлик органдарынын жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын ишин максаттуу жана комплекстүү түзүүгө жардам берет. Өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Баары бүт такталган, мындайча айтканда апробациядан өткөн 3 негизги багытта өткөзүлгөн. Мамлекеттик башкаруу, экономика, тышкы саясат жана анан кошумча 4-чү багыт бул коопсуздук багыты да. Анан биякта негизинен жогорку турган бийлик органдарына, президентке, министрлер кабинетине сунушталар берилген да. Анан мисалга алып кетсек, биякта изилдөөлөр көп, анан мисалга көрсөтөлү. Кыргыз Республикасында аймактык территориалдык реформа деген изилдөөлөр эң актуалдуу болуп атат. Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту өлкөдө стратегиялык талдоо жана анализ менен алектенчү мамлекеттик жалгыз орган. Илимий жактан негизделген мамлекеттик чечимдердин иштелип чыгышына көмөк көрсөтөт. Жогорку бийлик органдарына илимий жана аналитикалык кеңеш берүү системасын киргизүү жана аны өнүктүрүү боюнча иш алып барат. За последнее время Национальный институт стратегических исследований. Биздин институт ар кандай изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жана ишибиздин натыйжалуулугун жогорулатууда дүйнөнүн алдыңкы мамлекеттери менен тыгыз кызматташып келебиз. Изилдөөлөр бир гана илимий багытта эмес, саясий, экономикалык, социалдык, билим берүү жана айыл чарба сыяктуу ар кандай багытты камтыйт. Мисалы, дүйнөдө актуалдуу болуп жаткан экономикалык өнүгүүнүн агымы менен акыркы учурда чарба багытындагы изилдөөлөргө басым жасалды. Ушул тапта мекеме чечимдерди алуу механизминин заманбапташуусуна гана эмес, өлкөнүн интеллектуалдык ресурсун өнүктүрүүгө, илимдин жана экспертизанын аброюн көтөрүүгө, илимий иштердин стандарттарын эл аралык деңгээлге чыгарууга түрткү болот. Жарлыктын алкагында изилдөө жана сунуштарды мамлекеттик органдардын ишине активдүү колдонуу үчүн институттун ролу кайра каралып чыгат. Айжан Омолдошова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.